Бүгүнкү Айтматов тууралуу сөзүмдө Рабиндранат Тагор деген бир окумуштуунун жакшы кеби менен баштагым келип турат. Дүйнө алдында өзүн көрсөтүү ар бир улуттун милдети. Эгерде анын башкаларга айта турган эч нерсеси жок болсо, муну улуттук кылмыш катарында түшүнүү керек. Бул өлүмдөн жаман. Анан муну адам баласынын тарыхы эч качан кечирбейт. Өзүндөгү болгон асыл наркты жалпы адамзаттык көрүнүшкө айландыруу ар бир улуттун милдети. Мына ошол акыл сезимди улуттук наркты Айтматов чын эле бир кыргыз улутунун мисалында, кыргыз улутунун карапайым адамдардын жашоосунун мисалында дүйнөлүк бир жалпы адамзаттык көйгөйгө, жалпы адамзаттык асыл баалуулуктарга көтөргөнү чындык. Айтматов тууралуу буга чейин далай кеп айтылды, далай сөз айтылды. Буга чейин да эми азырда айтылып жатат, мындан кийин айтыла берери дагы бышык. Анткени Айтматов Манасты оозанды. Манас аркылуу өзүнүн керемет уникалдуу бир чыгармаларын жарыкка алып келди жана ал чыгармаларында эң негизгиси адам тагдырын жазды. Бул дүйнөдө адам тагдыры көпчүлүк нерселерден улуу болуп эсептелинет. Анткени жараткан Аллах Таала дагы жарык алып келгенде, мен жараткан нерселердин эң улуусу бул адам. Медина Албаевдин сөзү менен да бекемдеп кетейин бул пикиримди. Адам деген кандай татаал аппарат, капкактарын кандай адам ачалат дейт. Кандай уникалдуу бир технологиянын жетишкендиктерине ээ болбойлу, баары бир адамдын өзү уникалдуу бойдон ошол татаал аппарат, татаал кубулуш, информация технологиянын өнүккөн бир эпатаждуу бөлүгү болуп